Ат башы районунда өткөн Кыргыз Шырдагы республикалык фестиваль аяктады. Бир гана жергиликтүү элдин эмес, чет өлкөлүк туристтердин да көңүлүн бурган бул ири маданий иш-чарада кол өнөрчүлөрдүн эмгектери даңазаланды. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Эми студенттерге бул ылайыктуу болуп калат. Тетра турушкага ылайыктуу да, вот окууга. Ат башы райондогу Большевик айылынын тургуну Рахатбек Үсөнгожоев мындан 6 жыл мурунку кырсыктын айынан буту баспай алган. Бирок ал мүгдүрөп калбастан тескерисинче күндүр-түндүр эмгек менен алектенди. Азыр анын колдон жаралган булгар буюмдары өз айылында жакшы белгилүү. Ал эми каарманыбыздын 6-жыл өткөрүлүп жаткан Кыргыз Шырдагы фестивалына катышы ал үчүн чоң олжо болду. Бул буюмдардын чыгып калышы бул армандан, буктан, могу инвалидтикке түшүп калгандан, басып жүрүп баспай алганын мызасынан чыгып калды да. Анан ушундай нерсеге мындай элге, мындай жыйынга биринчи жолу эле чыгып атам да. Ал эми Ханзада Хасанова менен Тойгонбай кызы Алтынай бала кездеринен эле сайма сайып, ою оюп, уустулук өнөрдү кадыресе өздөштүрүп алышкан. Андыктан фестивалдын чектеринде уюштурулган мастер-класстарда алардын чеберчиликтери башкаларга үлгү катары көрсөтүлдү. Чоң апам шырдактар жазайт да, көп жылдан бери, 20 жылдан ашып калды. Биздин шырдактар көп өлкөгө чыгат. Анан мен чоң апамдын жанында болуп, чоң апама үйрөткөн. Мектепте окуп жүргөндө эле үйрөнгөн. Үйдөн эч ким 14 жашымдан бери эле. Үйдө апам сайма саят, бирок шырдактар менен мен сайма менен кеткен да. Мектептен үйрөнгөн. Мына ушундай ууздар менен кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген фестивалды өткөрүүгө Маданият министрлиги өзгөчө маани берип, аны майда чүйдөсүнө чейин каржылашкан. Ушундан улам бул жолку байге фондусу 350 000 сомду түзүп, мурдаларына салыштырмалуу кыйла аргын болду. Ууздар менен кол өнөрчүлөрдү минтип, материал жактан кызыктыруу күз айларында өтүүчү бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарында улантылат. Бул жерден улуттук тамактар, кол өнөрчүлөр өзүнчө, усталар өзүнчө, боз үй жасаган усталар өзүнчө, 7-8 улуттук салт санаалар өзүнчө. Ошонун ичинде биздин шырдагыбыз ала кийизибиз да бар. Чынында ар жылдын жайларында ат башы жергесинде өткөрүп туруу жакшы салтка айланган Кыргыз Шырдагы фестивалы алдыдагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктардын ири этабынан болуп калды десек болот. 6-жыл өткөрүлүп жаткан Кыргыз Шырдагы фестивалына баш аягы бөө жосталган мына моундай шырдактардын 1000ге жакыны коюлду. Бирок тилекке каршы бул жолку маданий иш-чарага башка облустардан ууздар, кол өнөрчүлөр келбегендиктен баш байгелерди жана кошумча байгелерди негизинен Темиртоолук ууздар жана кол өнөрчүлөр талашты. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Аббасов, Коомдук 1 канал, Ат башы району.